Өспүрүм бала менен мамиле кылуунун эң кызыктуу 4 жолу. Бул ыкмалар менен баланы телефондон арылтып, өзүңүз кадырлуу апа болууга жетише аласыз. Баланын кызыккандарына кызыгыңыз. Албетте башында кыйын болот. Өспүрүм балага жаккан музыка өтө жагымсыз. Көргөн кинолору маанисиз. Телефондогу ойногон оюндары убакыт кетиргенден башка пайдасы жок сезилет. Андыктан өзүңүздүн туура деген стереотип ойлоруңуздан арылыңыз. Бала эмне жактырса түшүнүп кабыл алыңыз. Эч качан баланын жактырган нерсесине сын айтпаңыз. Аны менен чогуу ага жаккан концертке барыңыз же кинолорун үйдөн болсо да көрүңүз. Сөзсүз түрдө балаңыздын реакция, эмоцияларын талкуулаңыздар. Анын эмне себептен ошол каарманга же окуяга таасирленгенин билдирбей сурап, балаңыздын кызыкчылыктарын, сырларын, ойлорун билип алсаңыз болот. Өзүңүз да учурдагы, бала кездеги кызыккан нерсеңиз же хоббилериңизди айтып бериңиз. Балага мына ушул маектешүү абдан жагымдуу болот. Балаңыз менен спорт менен машыгуу да сонун. Баланы өспүрүм куракта спортко берүү эң пайдалуу. Мүмкүн болушунча үй бүлө менен чогуу аквапарк же бассейндерге баруу, кышында карга чыгуу, жайында жайлоого эс алууга чыгуу балдар үчүн өтө жагымдуу сезим тартуулайт. Үй бүлөлүк чогуу эс алуудагы рахаттануу балаңыз менен мамилеңиздин жакшыруусуна сонун мүмкүнчүлүк. Бирге ойноңуздар. Оюн бала менен мамилени жакшыртып, бири-бириңиздерди түшүнүүгө, таанууга жакшы жардам берет. Өспүрүм бала менен бирге шахмат, шашки, карта, карточкалар, монополия, скребл, пейнтбол же боулинг сыяктуу кээ бир оюндарды үй ичинде да ойносо болот. Чогуу ойногон кезде балаңыз менен кызыкчылыгыңыз дал келгенин байкабай да каласыз. Телефондон башка эч нерсе менен иши жок балага алгач, телефондон чогуу оюндарды ойноо аркылуу башка нерсе менен алектенүүгө үйрөтө аласыз. Жаңы билимдерди бала менен чогуу окуганда бири-бириңиздерге мамилеңиздерди жакындатат. Бала менен бирге кызыктуу курс тандап, чогуу окуңуздар. Балаңыз менен чыгармачылык иштер, фотография курсу, монтаж, программа, 3D, оратордук, психологиялык тренерлик курстар менен алек болуу, үй бүлөлүк мамилени бекемдөөгө, тил табышууга, түшүнүшүүгө эле эмес, балаңыздын телефондон арылуусуна да пайдасын берет. Эгерде такыр телефондун башы көтөрүлбөсө, телефонсуз тура албаса, телефонго таптакыр көз каранды болуп кала турган болсо, анда психологдон кеңеш аласыз. Учуудун интернет балдары тренингинин программасы телефонду пайдалуу жакка колдоном, кантип мээмди башкарам, мектепке эмне үчүн барамын, билимдин баалуулугу, мугалимдин сыны жаманба, уят болуудан канткенде коркпой калам, кантип достошуп мамиле кылам, буллинг деген эмне, өзүмдү кантип коргойм аттуу темалардан турат. Бул тренинг биринчи жолу сатууга чыгып жаткандыктан гана өтө арзан, баалуулугу чексиз болмокчу. Сабак окуучу балдардын көйгөйлөрүн чечүүгө багытталат. Посту даярдаган сиздер менен Чынара мугалим болду.